Саламаттарбы, НТС телеканалынын түз эфиринде жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Студияда Мирзат Муканов кызмат кылам. УКМКнын коррупцияга каршы күрөш кызматы дагы бир коррупциялык схеманы таап чыкты. Бул тууралуу атайын кызматтан билдиришти. Алынган маалыматтар боюнча схема аймактык салык органдарынын бир бөлүмүнүн жетекчилик кызматтагы адамдары тарабынан уюштурулган. Алар чарбалык субъектилердин ээлери менен өз ара сүйлөшүп алып, кошумча нарк салыгынан мыйзамсыз бошоткон деп шектелишүүдө. Текшерүүнүн жыйынтыгы менен мамлекетке 5 миллион 700 миң сом зыян келтирилгени аныкталган. Аталган факт боюнча кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген берене боюнча сотко чейинки өндүрүш иши башталып, ага салык кызматынын бир инспектору, бир бөлүм башчы жана борбордук аппараттын бөлүм башчысы шектелип жатканы маалымдалды. Жок адамдын атына берилген жер тилке. Мындай көрүнүштөрдүн бири Бишкек шаарындагы Арча бешик конушунда катталган. Бул туурасында башкы прокуратурадан билдиришти. Маалыматка караганда Бишкек башкы архитектура жана Бишкек шаарынын мэриясынын жер пайдалануу жана курулуш башкармалыгынын өкүлдөрү кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу менен 7 соток жер участкасын жок адамдын намына жасалма түрдө мыйзамсыз катташкан. Ал эми кадастр мамлекеттик мекемесинин Бишкек шаарындагы филиалы тарабынан жер участагына болгон жеке менчик укугу жөнүндө мамлекеттик акт берилген. Натыйжада мамлекеттик бюджетке 6 миллион сомдон ашык зыян келтирилген. Аталган факты жеке нотариустардын, аудиторлордун, эксперттердин же баалоочулардын ыйгарым укуктарын кыянаттык менен колдонуусу, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, кызматтык жасалмачылык жана документтерди жасалмалоо беренелери боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, тергөө УКМКнын тергөө кызматына тапшырылган. Ленин райондук прокуратурасы жер тилкесин берүү жөнүндөгү мыйзамсыз токтом жана мамлекеттик актыларды жокко чыгаруу боюнча сотко доо арыз келтирип, ал толугу менен канааттандырылып, мыйзамдуу күчүнө кирген. Чүйдө 6 жаштагы баласын токмоктогон өгөй ата кармалды. Учурда 33 жаштагы кылмышка шектүү делген жаран Сокулук райондук ички иштер бөлүмүндө көрсөтмө берүүдө. Бул тууралуу областык милициядан кабарлашты. Бул окуя 17 ноябрда түн ортосунда Сокулук районуна караштуу Новопавловка аймагынын Поле чудес айылында катталган. Андан бери дээрлик бир жума убакыт өтсө да маалымат эми гана ачыкка чыгууда. Жабырлануучунун апасынын айтымында баланы сабаган учурда анын өгөй атасы мас абалында болгон. Кол салуу жеткинчектин 25 жаштагы энеси сыртта жүргөндө болгон. Баласынын ачуу кыйкырганын уккан келин чуркап келип күйөөсүн түртүп жиберип уулун алып үйдөн качып кутулган. Андан соң 102 кызматына телефон чалып 5 саат күтүшкөнүн, бирок милиция келбегенин айтып берген. Эртеси күнү гана баласын Бишкектеги номер 3 шаардык балдар ооруканасына алып барган. 25 жаштагы келин 9 айлык боюнда бар экени, аны боюнан түшүп калуу коркунучу жаралганы кабарланды. 18 ноябрда анын апасы милиция кызматкерлерине арыз менен кайрылып, күйөөсү эч себепсиз эле уулун сабаганын, ага карата чара көрүүнү өтүнгөн. Бул иш боюнча сотко чейинки тергөө башталды. Бирок акыркы алынган маалыматтар боюнча 25 жаштагы келин күйөөсүн кечирип, кайра тосмо арыз жазганга камданып жатканы белгилүү болду. Бул тууралуу жабырлануучу тараптын адвокаты айтып чыкты. Ушул эле Чүй областындагы Теплые ключи деп аталган эс алуучу жайдын аймагында колу буту байланып, оозу скотчтолуп, бакка асылып турган абалда табылган жарандын аты жөнү такталды. Мындай маалымат менен Чүй областык милициясы бөлүштү. Маркум Нарын областынын 19 жаштагы тургун экени аныкталды. Жигиттин өлүмү боюнча кылмыш ишин иликтөөнү Ички иштер министрлиги менен Чүй областык ички иштер башкы башкармалыгы көзөмөлгө алган. 21 ноябрда болжол менен түшкү саат 1-лерде Аламүдүн райондук милициясына Теплые ключи санаториясында жансыз дене табылганы тууралуу кабар келип түшкөн. Ыкчам тергөө тобу окуя болгон жерге барып, колу буту байланып, оозу скотчтолгон абалда бакта асылып турган жаранды аныкташкан. Аталган факт адам өлтүрүү беренеси менен кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Тиешелүү экспертизалар дайындалды. Азырынча жүрөктүн үшүн алган бул окуя кайсы күнү болгону тактала элек. Ошондой эле 19 жаштагы жаран ким тарабынан өлтүрүлгөнү белгисиз бойдон калууда. Ысык Көл областынын губернатору Элчибек Жантаев аварияга кабылды. Жол кырсыгы бүгүн эртең менен 9 чамасында Бишкек-Торугар трассасынын 156 чакырымында болгон. Маалыматка караганда Toyota Land Cruiser Prado үлгүсүндөгү кызматтык унаа менен бара жаткан 24 жаштагы айдоочу рулга ээ боло албай машина оодарылып кеткен. Ал эми жол тандабасынын ичиндеги Элчибек Жантаев авариядан алган жаракаттарынан улам балыкчы шаардык ооруканасына жеткирилген. Бул маалыматты Ысык Көл областык ички иштер башкармалыгынан дагы ырасташты. Аталган факты электрондук журналга катталып, соттук техникалык экспертиза дайындалды. Өкүлчүлүктүн маалыматына караганда Элчибек Жантаевдин азыркы абалы жакшы.
Бишкекте 2 автоунаа өрттөнүп кетти. Окуя кечке жуук Ордо калаадагы Турусбеков көчөсүндө катталган. Маалыматты Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен тастыкташты. Алардын билдиришинче, Mazda Demio жана Lexus LX 470 үлгүсүндөгү машиналар күйүп кеткен. Көйлөрдүн айтымында алгач, көп кабаттуу турак үйдүн алдында турган Mazda Demio'дон жалын чыккан. Аны өчүрүүгө аракет кылып жатканда от Lexus 470 унаасын каптаган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча андан жабыркагандар болгон жок. Учурда өрттүн келип чыгуу себеби такталууда. Президенттикке атсалышкан талапкерлердин катары күн сайын суюлууда. Бүгүн дагы бир кандидат шайлоого катышуудан баш тартты. Ал адвокат Орозбек Мадинов. Ага чейин эле мурдагы юстиция министри Марат Кайыпов дагы жарыштан четтеген эле. Азыркы тапта мамлекет башчы болом деп шымаланып тургандардын саны 48ди түзүүдө. 5 адам арызын өзүлөрү кайтарып алышса, 12синин документтерин Боршайком кайтарып берген. Азыркы тапта кандидаттар банк мекемелеринен эсеп ачып, элден кол топтоп жатышат. Бул этап жана шайлоо күрөсүнүн төгүү 3 декабрга чейин жүргүзүлөт. Талапкерлер калган жетишпеген документтердин баарын 6 декабрды кошуп алганда БШКга тапшыруусу зарыл. Боршайком документтердин мыйзамга шайкеш келишин текшерип чыгып, 14 декабрда кошкондо каттоо мөөнөтү аяктап, 15 декабрдан тартып шайлоо алдындагы үгүт иштери башталат. Конституцияны өзгөртүү боюнча референдум өткөрүү үчүн 120 миллион сом талап кылынат. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Кайрат Осмоналиев билдирди. Айтымында Боршайком бүткүл элдик добуш берүүгө даярдыктарды көрүүнү жогорку кеңештин тийиштүү чечими чыккандан кийин баштайт. Азырынча баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча референдум өткөрүү коомдук талкуудан өтүп бүтө элек. Белгилүү болгондой, Конституциянын жаңы долбоору 17 ноябрда жогорку кеңештин расмий сайтына жарыяланып, коомдук талкууга коюлган. Анда демилгечи катары 80 депутат көрсөтүлгөн. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигине жаңы жетекчи дайындала элек. Бүгүн бул кызматка Ализа Солтонбекова сунушталганы белгилүү болду. Анын талапкерлигин премьер-министрдин милдетин аткаруучу Артем Новиков көрсөткөн. Ализа Солтонбекованы кызматка дайындоого жогорку кеңештин тийиштүү комитеттери макулдугун берген. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлик кызматына сунушталган талапкер боюнча маселе шаршемби күнү парламенттин жалпы жыйынында добушка коюлат. Белгилей кетсек, эмгек жана социалдык өнүгүү министри Улукбек Кочкоров 27 октябрда жумуштан бошотулгандан кийин анын ордуна жаңы эле кызматын тапшырган вице-премьер Аида Исмаилова сунушталган. Бирок анын талапкерлигин жогорку кеңештин көпчүлүк депутаттары колдобой, анын вице-премьер министрлик кезинде кылган иштерин сынга алышкан эле. Акыркы 9 айдын ичинде Кыргызстан 807 миллион 600 миң долларлык алтынды экспорттады. Бул тууралуу Улуттук статистика комитети билдирүүдө. Көлөм боюнча алганда 16 тоннадан ашык алтын башка өлкөлөргө чыгарылган. Баалуу металлдын дээрлик баары Улуу Британияга экспортталган. Ал эми 4,5 килограммын гана Түркияга алып кетишкен. Өткөн жылдын январь-сентябрь айларында 13 тонна 4 килограмм алтын 562 миллион 500 миң долларга сатылган болчу. Демек, былтыркыга салыштырмалуу быйыл көбүрөөк алтын экспортталган. Кыргызстанда коронавирус дагы 6 адамдын өмүрүн алды. Өлүмгө алып келген учурлар Бишкек шаарында, Чүй, Ош жана Талас областарында катталды. Ошондо пандемия башталгандан бери COVID-19 вирусунан ажал тапкандардын саны 1237ге жетти. Мындан тышкары, бул илдетке кабылгандар боюнча көрсөткүч күн сайын жаңыланууда. Бүгүнкү карата дагы 304 адам ооруга чалдыккан. Бишкек шаарында Жалал Абад жана Чүй областарындагы эпидемиологиялык абал дагы деле болсо жакшыра элек. Ордо калаада акыркы 1 сутка ичинде эле 101 киши инфекция жуктуруп алган. Ал эми Жалал Абадта 72 адам бейтаптардын катарына кошулуп отурат. Чүйдө бир күндүн ичинде вирус илештирип алгандар 51ге жеткен. Ошентип өлкө боюнча коронавируска кабылгандардын жалпы саны 70 миңге чукулдады. Бишкектин базарларында өтө кооптуу делген ооруларга акысыз тест өткөрүлө баштады. Бул республикалык СПИД борбору тарабынан жасалууда. Каалоочулар ВИЧ, сифилис жана БС гепатитин аныктоо боюнча акысыз анонимдик тестирлөөлөрдөн өтө алышат. Иш-чара бүткүл дүйнөлүк СПИДке каршы күрөшүү күнүнө арналган 1 айлыктын алкагында өткөрүлүүдө. Анализ алуу эртең мененки саат 10:00 башталып 15:00 чейин улантылат.
Ага карата график түзүлгөн. Алсак бүгүн эртең Ош базарында тест өткөрүлөт. Андан кийин 2 күндө Аламүдүн базарында, 27-28 ноябрда Сары Өзөн базарында, 29 ноябрда Мадинада, 30 ноябрда Дордой Дыйкан базарында, 1 декабрда Орто Сай базарында акысыз анонимдик тестирүүлөөдөн өтүүгө болот. Зеленкова чокусунда Манас эпосунан үзүндү айтылды. Мындай кадамга кыргызстандык Жунус Маметов барды. Ал 14 сааттан ашык баян айтып, Гиннестин рекордтор китебине кирүүгө аракет жасаган Дөөлөт Сыдыковдун идеясын колдоону максат кылган. Ал муну менен улуттук идеологияны жайылтып, жаш муунду Манас эпосу тууралуу унутпоого чакырууда. Кыргызстандык Жунус Мамбетов Зеленкова чокусунда баян айтуу менен социалдык тармактарда челлендж баштап, Манас айтуу боюнча ар ким өзүнүн вариантын жарыялоону сунуштады. Күндөн күн өтүп, күн мезгили келиптир, айдан өтүп, ай мезгили келиптир, ошол кезде Манас жетиге жакшы толуптур. Сиздер жаңылыктар менен тааныштыңыздар, саламатта болуңуздар.